Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. КТРК Спорт телеканалында Таеквондо ГТФ боюнча Кыргыз Республикасынын ачык чемпионаты уланат. Буга чейин спортчулардын салмак эркектер арасында, айымдар арасында ар кайсы жаш куракта боюнча чемпиондорду аныктап алдык. Жана сөзсүз түрдө 300дөн ашык спортчулар катышып, жыйынтыгында чемпиондор аныкталды. Жалпы медалдык эсепте дагы Кыргызстан дагы да болсо алдыда экендигин белгилеп кетсек болот. Андан ары улантабыз, алдыда командалык жарыштар, командалык белдеш болот. Кыргызстан ага каршы Өзбекстан жана Казакстандын спортчулары карама-каршы турат. Кызматыңыздарда Кубан Жумаймединов, алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Жана дал ушул командалык белдештер жыйынтыкталгандан кийин биз дароо белдештин жабылуу аземинде ортоктош болобуз, дагы сыйроо аземин көрөбүз чогуу биргеликте. Азыр тилекке каршы улуттук курамага, дал ушул курама катары Кыргызстандын атынан чыгып жаткан кимдер чыккандыгы бизге протокол берилген эмес. Тилекке каршы бирок ошентсе дагы мына кызыл шлем менен, ошол эле кызыл кур менен десек болот, кыргызстандык спортчу ага каршы мына Казакстандын өкүлү атаандаш жаратууда. Негизинен Таеквондо ГТФ акыркы жылдары жакшы бир деңгээлде өнүгүүдө, жана бул мелдешке Казакстан жана Өзбекстандан келди спортчулар. Эми Таеквондо албетте ГТФ бул олимпиадалык спорт түрү эмес, эми Таеквондо ВТФ албетте бул олимпиада оюндарында ойнолуп келген. Жана ошентсе дагы азыр эки спортчунун аракети азырынча эсеп саны 0-0, эки спортчуга тең азырынча упай бериле элек. Албетте аталган турнирди уюштуруу үчүн өлкөнүн Таеквондо ГТФ федерациясы көп убакыт короткон. Аталган мелдеш мына бир топ убакыт коротулуп даярдык көрүлгөн, жана натыйжада ушундай жогорку бир деңгээлде өтүп жатканын белгилеп койсок болот. Азыр убакыт жыйынтыкталды. Эки тарап жеңүүчүнү аныктай алган жок. Жеңүүчүнү аныктаган жок, жалпы эсеп дагы 0-0 бойдон калууда. Экинчи беттеш ортоктош болобуз. Экинчи болуп чыккан спортчулар мүмкүн мындан дагы мыкты, бизге атаандаш жакшы бир кызыктуу беттешти тартуулайт деген ойдобуз. Бул чемпионаттын жүрүшүндө албетте урматтуу телекөрүүчүлөр бүт жаш курактагыларды камтыган. 6 жаштан баштап 18 жаштан жогорку курактагыларга чейин чоңдор арасында тактап айтканда жана Таеквондо ГТФ албетте мына жаш кезден баштап машууга жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүн айтып кетсек болот. Мындан тышкары бул Таеквондо ГТФте дагы бир спортчулар өздөрүнүн техникалык көнүгүүлөрдү көрсөтүү түрү боюнча дагы жарышты. Тактап айтканда бул Хёнги, жана ал жакта мырзалар дагы, айымдар дагы бирдей эле деңгээлде жарышат. Алдыда буга чейин дагы көрсөңүздөр керек, буюрса ал жарыштарда ким жеңишке жеткендигин дагы көрө алабыз. Азыр кыргызстандык спортчу азыр ортодо калыс менен башкы калыстын ортосуна бир аз ойлор туура эмес келгенде, бирок секирип мыкты деңгээлде тепкен. Ал ортодо казакстандык спортчу дагы таамай атаандашынын бетине соккузатып кезектеги упайын өз чөнтөгүнө салат. Кыргызстандык спортчу кызыл шлем менен, казакстандык азыр секирип кайрадан башка тебүүдө. Биринчи беттешке салыштырмалуу бир топ кызыктуу ачык беттешти көрүүдөбүз.
Предвидели последнее действие. Акыркы аракеттеринен улам эсеп мына 2-1 экенин таблодон көрсөңүздөр болот. Кыргызстан спортчу жана убакыт жыйынтыкталды. Жана бул беттеште кыргыз спортчусу жеңүүчү аталды. В этом бою победу одержали боец красного угла. Жарабалдык 1 очко. Жана ошентип эсеп саны 1-0. Урматтуу телегөрүүчүлөр. Казахстан выставляет бойца. Кыргызстан выставляет бойца. Демек, уюштуруучулар өздөрү дагы алдын ала кайсыл спортчу ушул командалык жарышка чыгарын айткан эмес. Уюштуруучуларга жана уюштуруучулар дагы бизге мына протокол берген эмес. Мындан улам өзүңүздөр байкагандай спортчулардын асмын атабай бул беттешти көрүүгө аргасызбыз. Үчүнчү беттеш мынакей көк кур менен. Албетте шлемдери дагы бут кийимдери дагы кызыл түстө экен. Эки спортчунун тең, бирок дал ушул курунан байкасаңыздар болот. Кыргыз спортчусу кызыл кур менен, атандашы көк кур менен беттеш жүргүзүүдө. Негизинен жалпы таэквондо тууралуу айта турган болсок, бул Кореянын уруш өнөрү. Албетте негизги аракет да ушул буттун жардамы менен көбүрөөк аракеттерге барат. Негизинен таэквондо деген 3 сөздөн кошулган: тхе, куон жана до. Ал ортодо албетте мына бул спорт комплексинде албетте түшүнүктүү өтө жакшы буту менен таамай сокку. Кыргызстандык көрөрмандардын көп экендиги албетте байкалууда. Бишкек шаарындагы Арчевич конушундагы Газпром балдарга спорттук комплекс, ден-соолукту чыңдоо комплекси. Албетте бул комплекстин курулушу дагы жалпы Кыргызстандын спорттун өнүгүшүнө салым кошто. Азыр убакыт. Победа одержал боец синего угла. Зарабатывает 1 очко. Казакстандык спортчу жеңишке жетти жана жалпы эсеп 1-1. 1-1. 4-чү спортчулардын азыр ортого чыгышын күтүп калабыз. Эсеп 1-1, жалпы эсеп 1-1. 3 спортчу күч сынашты. Алгачкы тиреште эки спортчу жеңүүчүн аныктай алышкан эмес. Кеттик анда эмесе кийинки спортчулар Кыргызстан менен Казакстан кайрадан эле. Да ушул Газпром спорт комплексинин курулушу албетте жакшы бир түрткү болду спорттун өнүгүшүнө. Мындай Газпром комплекси бир гана Бишкекте эмес, башка региондордо бүт жерде, ошол эле Таласта, Ысык көлдө, Баткенде курулду, бардык облустарда. Жана Бишкек шаарында мына ушул комплекстин курулушу менен бул жерде жума сайын десек болот, ар кандай мелдештер өтүп келет. Мына дзюдо боюнча өлкө чемпионаты, таэквондо боюнча мына эл аралык мелдештер, футзал боюнча Кыргызстан чемпионатынын көпчүлүк оюндары, Суперлиганын оюндары дал ушул жерде өтөт. Жана бул жерде бир гана эл аралык деңгээлде мына дзюдо боюнча Азия чемпионаты былтыр 2021 жылдын апрель айында болуп өттү. Бул дагы чоң жетишкендик. Азырынча тобокелдикке барбай эки спортчу көбүрөөк коргонууга басым жасап беттеш алып барууда.
Акыркы секундалар демек ал ортодо бул жерде кимге упай? Акыркы секундалар калган болчу буга чейин. Андыктан алар тобокелдикке барбай беттеш алып барышкан. Демек 2-2 таблода 2-2 эсеби жазылууда. Бул беттеште дагы тең чуу катталды. Андыктан эч бир командага упай берилбейт. Кийинки мушкерлерди, кийинки спортчуларды крем үстүнөн күтүп калабыз. Кыргызстан деп, албетте, бул жерде атайын таэквондону көрүп келген көрөрмандардын саны аз. Бирок ошентсе дагы өзүңүздөр байкагандай, ушул мелдешке катышкан көпчүлүк таэквондочулар, бул мелдешке катышкан спортчулар алдыда. Жана ошондой эле азын-олок көрөрмандар бар экендигин байкасаңыздар керек. Удар коленом был, боец хотел пнуть Общагин. Не специально. Чуть считается. Казакстандыкка бул жерде спортчу атандашы аны тизеси менен уруп алгандыгын айтууда. Демек калыс бул жерде атайрап андай аракетке барбагандыгын белгилеп өттү дагы, эч кандай эреже бузуу болбогондугун белгилеп, беттешти андан ары улантышын суранууда. Кайрадан азыр эмне болуп жатат? Негизинен казакстандык спортчу өзүндө бир жаракат бардай, айтор актердук чеберчилигин көрсөтүп жаткандай эле таасир калтырат. Албетте эки тараптан тең буттар менен соккуларды көрүп алдык, бирок эч кандай бир натыйжалуу упай берилген жок. Кайрадан казак спортчусу бул жерде чарчап калгандай таасир калтырууда. Машыктыруучусу дагы ордунан туруп калыстан бир упай сурагандай. 2-1 демек казак спортчусу акыры бул беттеште жеңишти камсыз кылган. 2-1 таблодо казак спортчусун куттуктайбыз. Ошентип жалпы эсеп дагы 2-1 өзгөрүлдү. Демек, Казакстан бул мелдеште 2-1 эсебинде жалпы жыйынтыкталды. В этом бою победу одержали бойцы синего угла. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Коңшу Казакстандан келген бул өспүрүм спортчулар ошентип бул командалык мелдеште жеңүүчү аталды. Демек, азыр сыйлык тапшыруу Азиями дароо башталарын белгилеп өтүүдө. Демек, ага чейин Өзбекстан улуттук курама командасынын өкүлдөрү да азыр ортого чыгып, демек Кыргызстан менен Өзбекстан азыр таймаш өткөрөт.
Қазақстандан жеңилип калды кыргыз спортчулары тилекке каршы, бирок эми азыр Өзбекстан менен болгон беттеште жакшы бир атаандаштыкты жаратып, жергиликтүү көрөрмандарды кубандырат деген ойдобуз. Выставляет команда сборной Узбекистана. Анда эмесе биринчи спортчулардын тиреши башталды. Кызыл кур менен Кыргызстан атаандаштары көк кур менен килем үстүнө чыгышкан. Кыргыз спортчусу азырынча биринчи мүнөттөрдө алып иштеп тапкан. Андан соң коргонууга басым жасап, атаандашынан качып беттеш алып барууда. Таблодогу тилекке каршы отургандар көбүрөөк ката кетирүүдө, улам эсеп сандары өзгөрүп кетүүдө. Азыр мына таблодо экинде эле эсеби көрсөтүлүүдө кыргыз спортчусу алдыда. Время. Кыргыз спортчусу биринчи беттеште жеңүүчү табылды. Жеңүүчү болуп табылды. Эсеп 3-0, жалпы эсеп 1-0. Выставляет бойца. ГТФ, тайквондо ГТФ, албетте олимпиадалык спорт түрү эмес экенин жогоруда белгилегенбиз, бирок тайквондо албетте көп түрлөрү бар экендигин билебиз. Дал ушул олимпиада оюндарындагы тарыхына токтолуп кетпесек болбойт. Өзгөчө мына 2021-жылы Токиодо өткөн олимпиада оюндарында дагы тайквондо чындап тайквондо спортунда көзгө толумдуу кызыктуу беттештерге ортоктош болдук. Расмий түрдө эң биринчи жолу 2000-жылы олимпиада оюндарына кошулган, бирок ага чейин 1988 жана 1992 жылдары көргөзмө оюн катары олимпиада оюндарында кирип келген. Да ошо 2000-жылдан бери 20 жылдан ашык көптөгөн бир өзгөрүүлөргө деле ортоктош боло элек. Ошол мисалы күрөш болобу, спорттук күрөш, жүдө болобу, салмак категориялар улам өзгөрүлүп турат. Ал эми тайквондодо мындай 20 жыл ичинде көп деле өзгөрүү болгон эмес.
Экинчи беттеште дагы кыргыз спортчусу жеңүүчү болуп калды. Эсеп саны жалпы эсеп 2-0. Заманбап таэквондо дал ушул кореялык генерал Чхве Хон Хи менен байланыш. Дал ушул генералдын ысымынан утурлай дагы таэквондонун бир стили Чхан Хон деп аталган. Дал ушул жогоруда биз айтып өткөн генерал 1966 жылы таэквондо федерациясын ITF'ти негиздеген. Кийин ал Кореядан көчүп Канадага келген жана ошол Канадада биринчи дүйнө чемпионатты өтүп жана штаб-квартирасындагы уюмдун штаб-квартирасындагы мында ошол Канадага көчүрүп барган. Жана дал ушул кореялык генералдын көз жумгандан кийин уюм экиге бөлүнүп кеткен жана экөөсү тең ITF деген аталышты алган. Бири штаб-квартирасы, бири Австрияда жайгашса, бири Испанияда жайгашкан. Ал эми ошо кийин Россия аны эки уюмду бири-биринен ажыратыш үчүн ITF жана МФТ деп экиге бөлүп алган. Жана бүгүнкү күнгө чейин эки уюм бири-бирине каршы турат. Жана ушул таэквондочуларды эл аралык олимпиадалык комитет бириктирүүгө аракет жасап, 1972 жылы эл аралык таэквондо федерациясы негизделген 72 жылы. Жана бүгүнкү күндө дал ушул уюмга 210 өлкө кирет. Жана албетте бүгүнкү күндө таэквондодо Кореянын уруш өнөрү экенин эске албай туруп, башка дүйнө чемпионаттарында ушул эле Олимпиада оюндарында кореялык спортчулар көбүрөөк ийгиликке жетишкендерин айтып өтөлү. Тең чыгуу бул беттеште демек жалпы эсеп 2-0 бойдон калууда. Алдыда 4-чү Тиреш, 4-чү Эрөл. Азыр жок дегенде бир упайды алып келүү аракетин жасашы керек эле. Бирок өзүңүздөр байкагандай кыргызстандык спортчу бул иреттагы жеңишти колдон чыгарбайт.
Время. В этом бою победу боец красного угла. Зарабатывает 1 очко. Бойцы на середину. Мына ошентип бул реттагы өзүңүздөр байкагандай жеңишке В этом бою кыргызстандык победу спортчу жеңишке жетти жана биз албетте куттуктасак болот. Чындап бул рет кыргыз спортчулары сборная Узбекистана, второе место сборная Кыргызстана, первое место сборная Казахстана. Через 5 минут будет награждение. Всем спортсменам просьба подготовиться. өзүңүздөр билгендей, демек экинчи орунду ээледи кыргыз спортчулары. Неме Казакстанды биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Буга чейин алар Кыргызстанды утуп, биринчи орунду камсыз кылган. Жогоруда биз белгилеп өткөнбүз, дал техникалык көнүгүүлөрдү көргөзүү. Бул жерде эч кандай спортчулар бири-бири менен аттандашпайт, болгону калыстарга өздөрүнүн ошол техникалык көнүгүүлөрүн көргөзөт. Мына ошол хёнги түрү боюнча азыр жеңүүчүлөрдү сыйлап жатат. Второе место. Эсенаманов Канатбек. Канатбек Эсенаманов экинчи орун. Бул жерде жогоруда айтылгандай мырзалар же айымдар деп экиге бөлүнбөйт. Жана Жыргалбеков Баяс биринчи орун. Экинчи орунду алган спортчу мына Газпром таеквондо, да ошол жергиликтүү Газпром спорт комплексинде матчкарын дагы белгилеп өтүүдө. Жергиликтүү Газпром таеквондо клубунун желегин желбиретүүдө. Куттуктайбыз. Бул Категория Хёнги, зеленый пояса. Третье место, Костана Леся. дагы болсо Хёнги түрү боюнча жеңүүчүлөр аныкталууда. Эми жашыл курдун ээлери арасында жеңүүчүлөр сыйланат. Второе место, Косалулан. И первое место, Орозбеков Ибрагим. Ибрагим Орозбеков биринчи орун. Албетте жакшы билесиздер, жаңы таеквондо келгендер ак кур менен баштайт, андан кийин сары, андан кийин сары көк, сары жашыл, андан ары мына жашыл кур болот. Мына азыр биз көрүп жаткан жашыл курдун ээлери арасында жеңүүчүлөр аныкталууда. Биринчи орун кыргызстандык спортчу алды. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Второе место, Узанбай Адиль. И первое место, Куанышбеков Ислам. Экинчи орунду ээлеген спортчу Адыл Казакстандан келген. Анын командалашы Казакстан өлкөсүн желеген ага алып келип берүүдө. Жана биринчи орунду алган спортчу дагы Казакстан өлкөсүнүн өкүлү экендигин белгилеп коелу. Жана спортчулар албетте эстеликке сүрөткө түшүп, мына бүгүнкү күндү алар өздөрүнүн Категория Хёнги. карьерасындагы алгачкы бир жеңиштери катары сактап калуунун аракетин жасайт. Айдын Оморов 3-чү орун. Куттуктайбыз. Второе место, Турарбек Улубектур. Коло медаль жана албетте уюштуруучулар тарабынан дипломдор. Алика Бурмат.
Ямайка формат өз учурунда мына ушул улуу жаштагы 18 жаштагылар бир гана өздөрү катышпастан катышуучу катары кээ бирлер рефери катары Категория Хёнги. бул турнирде беттештерде калыстык кылгандыгын белгилеп кетели. Раимов Алмаз, третье место. Алмаз Раимов 3-чү орун. Второе место. Берниязов Атлет. И первое место. Куанышбаев Арнур. Арнур Кубанычбаев куттуктайбыз. Ал 2021-жылы Кыргыз Республикасынын таеквондо ГТФ боюнча 4-чү ачык чемпионатынын жеңүүчүсү болуп табылды. Категория Хёнги. Красный трасса, черные пояса. До свыше 12 лет. Третье место. Сагильгариева Стелла. Кызыл кара курлар арасындагы жеңүүчүлөр, демек дагы да болсо Хёнги боюнча Хёнги түрү боюнча жеңүүчүлөр аныкталып жатат. Второе место. Ургалиева Сабина. Сабина Ургалиева 2-чи орун, 2-чи даражадагы диплом жана күмүш медаль менен сыйланат. Эмнегедир маанай жоктой 2-чи орун алып калгандыгы үчүн. 1-чи орун казакстандык спортчу жана кызыгы 3 спортчу тең мына коңшу Казакстан өлкөсүнөн келген экен. Дал ушул Хёнги түрү боюнча казак спортчулары азыр мыктылыгын көрсөтүүдө. Желтые пояса. Эсенеманов Эмир. Третье место. Сары курдун ээлери арасында жеңүүчүлөр аныкталып башталды. Үчүнчү орун үчүн таеквондо Газпром таеквондо спорт клубунун өкүлү Касымбекова Айпери. Айпер Касымбекова күмүш медаль менен сыйланат. И первое Кыргызстандык место. спортчу Эльдар. жана 1-чи орун Эльдар. Мына кичинекей болсо дагы чоң бир кесипкөй карьерасында ушундай жакшы бир жеңиш менен баштап жатат. Буюрса кийинки жылдардагы өзүнүн карьерасына мындан дагы чоң ийгиликтерди багынтат деген Хёнги. ойдобуз. Пояса. Третье место. Киякбаев Даулет. Даулет Кыякбаев казакстандык жаш спортчу Второе место. Грачева 3-чү Алина. орунда. И первое место. Бейсин Лейла. Категория Хёнги. Черные пояса. Свыше 12 лет. Джайгаспаева Адеми. Третье место.
Дунесов Айдын. И первое место. Первое место Баужанов Туржан. Жана да бул иреттагы алдыңкы 3 орунду тең Казакстандын спортчулары багындырууда. Категория Хёнги. Первый дан. Зарипова Зилола, Республика Узбекистан. Второе место Махтанова Мадина. Өзбекстандык спортчулар азыр алар дагы байгелүү орундарды Антырмаш Айдин. ээлеп жатат. 3-чү орун, 2-чи орун дагы өзбек спортчулардын капчыгына кетүүдө. Жана 1-чи орун демек жаңылбасам казакстандык спортчу 1-чи орунду ээледи. Категория Хёнги. Вторые даны. Лукманов Алихан. Второе место Ледоков Данил. Казакстандык спортчулар кайрадан эле хёнги дисциплинасы боюнча мыктылыгын далилдеп жатат. Буга чейин албетте көрдүңүздөр, Миктерка спорт телеканалы дал ушул чемпионаттын бардык эми албетте бардык беттештерин көрсөткөн жокпуз, болгону финалдык беттештерин сиздерге көрсөтүүнү туура деп чечкен. Жана финалдык беттештерди көрдүңүздөр. 1-чи, 2-чи, 3-чү орун казакстандык спортчулар. Категория Хёнги. Третьи даны. Сайхочаева Азиза. Третье место. Азиза Сайходжиева, өзбекстандык спортчайым, 3-чү орун. Второе место Хушенов Данияр. Данияр Хушенов, 2-чү орун. Казакстан. И первое место Грачева Руслана. Грачева Руслана, дагы бир казакстандык спортчайым. Чемпион. Категория Хёнги. Черный пояс, 4-й дан. Алипбаев Тауекель. Первое место. Каракур 4-чү дандын ээлери азыр ошол жеңүүчүлөр аныкталууда. Албетте бул чоңдор арасында мына Каракур албетте бул эми эң негизги десек болот.
Бұл мелдештің жүрішіне қалысық мелдетті атқарған қазақстандық спортшы 3-ші орын жеңуші болып табылды. Второе место Анарбекова Айнура. Анарбекова Айнура 2-ші орын. Первое место Омархан кызы Айзере. Айзерек Омархан қызы. Бұл еме мына Taekwondo GTF-тың негізгі түрі ойынша жарыштар 6-7 жаштағы спортшайымдар 25 килограмм салмақ чембердек. Әлбетте ең кичинекей, ең жеңіл спортшылар. Аға қараусам мына жақсы бір өздерін көрсеткендігі үшін біз аларды құттықтаймыз. Қазақстан Республикасынан келген Айзерек Омархан қызын біз Қырғыз Республикасының ашық чемпионатын жеңіп алғандығымен құттықтаймыз. Категория массоги, девочки 8-9 лет, до 25 килограмм. Третье место Мелисова Айбике. Айбике Мелисова. Второе место Уланова Сауле. Сауле Уланова 2-ші орын. Первое место Нургалиева Амира. Жана Амира Нургалиева Қазақстан Республикасының өкілі жеңуші болып табылды. Финалда ал Қырғызстандық Газпром спорт комплексінің өкілі Сауле Уланованы ұтып алған. Категория массоги, девочки 8-9 лет, до 30 килограмм. Жалбиева Тамила, третье место. Отыз 8-9 жаштағы жаш спортшайым қыздар 30 килограмм салмақ чембердегінде 3-ші орынды Delta Fitness спорт клубының өкілі алуда. Құттықтаймыз шын жүректен. Жана 1-2 орынды 2 қазақстандық спортшы Айым Есенжол жана Ая Олым Жолдасова. Дауышында 2 спортшайым финалдық беттешікті кез келіп, бірі алтын, бірі күміш медаль тағынуда. Құттықтаймыз шын жүректен. Девочки 8-9 лет, до 35 килограмм. Второе место Берге Руфина. Сегіз 9 жаштағы қыздар жана 35 килограммға чейінгі салмақ чембердегінде 2 ғана спортшы қатысқан. Бұл Асира Рысқұлова жана Руфина Бергоу жана Руфина Бергоу 2-ші орынды иелесе, Асира Рысқұлова 1-ші орынды иелеген. Асира Рысқұлова 35 килограмм салмақ чембердікте чемпион. Жанындағы Руфина Бергоу күміш медальдың иесі. Второе место Талипова Элина.
10-11 жаштагы спортчулар арасында 26 Первое место. килограммга чейинки салмак чембирдик. Бул жерде дагы болгон 2 спортчу катталган жана 1-2 орунду ээлеген спортчуларды айтып өтөлү. Элина Талипова, анеме чемпион Нургыз Эсенова. 2 спортчу тең да кыргызстандык. Течил түрдө алтын жана күмүш медальдар менен сыйланууда. Категория массоги, девушки, 10-11 лет, до 30 килограмм. 10-11 жаштагы кыздар 30 килограмм салмак чембирдик. Второе место. Джалилова Алия. Алия Джалилова 2-нчи орун, 1-нчи орун Ширин Масурова. Машурова Ширин. Ширин Масурованы куттуктайбыз. Алтын медаль алып, Кыргызстандын чемпион аталды. Ошондой эле Алия Джалилова жана Айнура Касымбекова. Аларды да куттуктап өтөлү. Алар дагы байгелүү Девушки, 10-11 лет, до 38 килограмм. орундарды Второе место. камсыз кылды. Исманова Жумаида. 10-11 жаш, 38 килограммга чейинки салмак чембирдик. Бул жакта да 2 гана спортчу катышкан. Первое место. Аджихаджаева Жумаида Исманова күмүш медаль тагынса, Лейсон Аджиходжаева чемпион аталууда. Девушки, 10-11 лет, до 43 килограмм. Махкамова Мадина. Третье место. 10-11 жаштагы спортчулар 43 килограммга чейинки салмак чембирдик. Бул жакта Грачева Рамина. көбүрөөк спортчу катышкан жана Рамина Грачева казакстандык спортчу айым 2-нчи орунду ээледи. Первое место. Аджихаджаева Лисан. Лейсан Аджиходжаева ал 1-нчи орунду ээледи. Белгилеп коелу, мына Лейсан Аджиходжаева 38 килограммдар арасында да катышып, анда да чемпион аталды. 43 килограммдагылар арасында да катышып, бул ирет дагы 2-нчи алтын медалын алууда. Бул албетте аталган спортчунун мыкты экендигинен кабар берет. Мына 2-нчи алтын медалі анын мойнуна тагылууда. Жана биринчи жолу мына байгелүү тепкичте Өзбекстан, Казакстан жана Кыргызстандын өкүлдөрү чыгууда. Өтө жакшы бир көрүнүш. Жана куттуктайбыз Лейсан Аджиходжаева Азамат. 2 салмакта тең чемпион болуш эми бул Третье место. Кохана Леся. оңой эмес. Бирок бул чек эмес экен. Дегенде Бисен Лейла. 48 килограмм салмакта дагы аталган спортчу Первое место. Аджихаджаева Лисан. Лейсан Аджиходжаева чемпион болууда. Мына 3-чү алтын медалын алат азыр Лейсан. Ал эми күмүш медаль казакстандык Лейса Бисен. Жана ошондой эле дагы бир коло медальды дагы бир казакстандык спортчу Олеся Кохан жеңип алды. Эми бул турнирдин эң мыкты спортчусу деп Лейсан Аджиходжаевге 12-14 лет, до 35 килограмм. Третье место. Аджихаджаева Лисан. Второе место. Бисембина Инабат.
12-14 жаштагылар арасында 40 кг салмак ченемдикте ал жакта да Лейса беттешип, бирок бул жакта албетте өзүнүн улуу, ошол кезде салмагы дагы бир аз төп келбей калган окшойт. 3-орунду ээледи. Ал эми 1-2 орунду казакстандык спортчулар Аячан Элемесова жана Инабат Бисембина алууда. 12-14 жаш 45 кг салмак ченбирдик. Сезим Жумабекова жана Индира Аманбай. Сезим Жумабекова 1-орун, Индира Аманбай мына тактойт. Мына Сезим Жумабекова 2-орун, Индира Аманбай Казакстан Республикасы 1-орунду ээледи. Третье место Абдрахманова Саида. Второе место Жумабекова Сезим. Сезим Жумабекова мына 1-орун, 2-орун. Первое место Заградинова Розалия. Жана Розалия Заградинова. Бул 12-14 жаш. 12-14 жаштагы спортчулар 50 кг чейинки салмак ченбирдик. Жакшылыков Санжар. Девушки 12-14 лет до 55 килограмм. Третье место Асанбекова Аяжан. 12-14 жаш 55 кг чейинки салмак ченбирдик. 3-орун Аячан Асанбекова. Азема Курманжанова дагы бир кыргыз спортчусу 2-орун. Жана 1-орунду Казакстан Республикасынан келген Досым Мерей жеңип алууда. Кезектеги алтын медаль Казакстан өлкөсүнө кетүүдө. Девушки 12-14 лет до 60 килограмм. Койчуманова Айбеке, третье место. 60 кг чейинки салмак ченбирдик. Айбеке Койчуманова 3-орун, Газпром спорт клубу. Награждение проводит Сайходжаев Джамшитит, президент Федерации Узбекистана. Второе место Нургалиева Сабина. Сабина Нургалиева, Казакстан Республикасы. Первое место Арзабек Дильназ. Жана Дилназ Арзабек жеңүүчү болуп табылды. Куттуктайбыз. Юниорки 15-17 лет до 46 килограмм. Третье место Колотунова Екатерина. Второе место Тулюгонова Аяна. Первое место Жумабекова Салима.
лет до 35 килограмм. Первое место Есмурат Амина. Жалғыз бір спортшы бұл салмақта жана ал дару алтын медальдин ээси болууда. Казакстандан келген спортчу. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Юниорки 15-17 лет до 52 килограмм. Третье место. Адеми Жалгызбаева 3-чү орун. Бул 15-17 жаштагылар арасында салмак категория 52. Экинчи орун. Айдана Шерикова. Капкан спорт клубу. Биринчи орун Газпром спорт клубунун өкүлү Айжан Халикова. Куттуктайбыз чын жүрөктөн. Бул 15-17 жаштагы спортчулар. Биринчи, экинчи орунда ийген кыргыз спортчулары. Еще 10 минут, после этого закончится награждение. Стая ровно, не двигаемся. Юниорки 15-17 лет. Ава, сыйлык тапшыруу аземи албетте бираз уюштуруу тарабынан бираз ыңгайсыз болуп калгандай. Албетте 1 саат бою тик туруу эми өзүнчө жаш балдар үчүн өтө оор. Албетте андыктан көркүлөр жерге отурууда, көркүлөр кетип калууну каалап жатат. Биз дагы сиздер менен дейлик мында 40 мүнөттөн ашык бул сыйлык тапшыруу аземин болуп жатканын көрдөбүз. Дагы мына ошондой эле жарым сааттай убакыт бар. Бул минимум, себеби дегенде өзүңүздөр көргөндөй мында айымдар арасында жеңүүчүлөр айли аныкталып бүтө элек. Алдыда дагы мырзалар арасында ар бир салмак боюнча чемпиондор аныкталат. Юниорки 15-17 лет до 64 килограмм. Мына Айгерим Жаксыбаева жана Стелла Сахипгариева аталган спортчу айымдар өзүңүздөр көргөндөй Второе место Бахтыбеков Айзулу. Первое место Акива Гаухар. кийинки салмак чембирдик 64 килограмм. Айсулу Бактыбекова биринчи орун, Гаухар Альтиева экинчи орун. Такты айтканда Гаухар Альтиева биринчи орун, Айсулу Бактыбекова экинчи орун. Юниорки 15-17 лет до 70 килограмм. 15-17 жаштагылар 70 килограммга чейинки салмак чембирдик. Грачева Руслана. Руслана Грачева. Второе место Акива Гаухар. Первое место Грачева Руслана. Биринчи орун Гаухар Алтиева экинчи орун. Мына Гаухар Алтиева буга чейин 54 килограммда биринчи орун алса, 70 килограммда экинчи орунду ээлеп калды. Кайрадан Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан 3 өлкөнүн өкүлдөрү дал ушул
Қазақстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын Taekwondo ГТФ федерацияларынын жетекчилери өздөрүнүн спортчулары менен биргеликте Алипаев Тәуекел. сүрөткө түшүүдө. 15-17 лет до 70 килограмм. Свыше до 70 килограмм. Прокопала Ольга. Первое место. Ольга Прокопало, Қазақстан Республикасынын өкүлү. 70 килограммдан жогорку салмак чейинбирдикте жалгыз бул спортчу болчондуктан ал алтын медаль менен сыйланат. Эми кезек албетте чоңдор арасында десек болот. 18 жаштан жогорку курактагы спортчу кыздар ортосунда Девушки 18 плюс до 52 килограмм. Третье место Асанбекова Айке. 18 жаштан жогорку курактагылар арасында 52 килограммга чейинки салмак чейинбирдик. Айке Асанбекова Дельта спорт клубу 3-чү орун. Первое место Газнева Надира. Республика Узбекистан. Экинчи орун Газпром спорт клубунан кыргыз спортчусу Азалия Жеңишбекова. Ал эми чемпион Нодира Газиева, Өзбекстан. Üçüncü orundu элеген Айке Асанбекова. Бул сыйлык тапшыруу азимине келген эмес, демек кетип калган экен. Девушки 18 плюс до 64 килограмм. Второе место. 18 жаштан жогорку курактагылар арасында 54 килограммга чейинки салмак чейинбирдик. Азиза Саидходжаева жана кыргызстандык Элнура Оморова беттеш өткөрүшкөн жана эки спортчу финалда кезгелип, Азиза Саидходжаева экинчи орунду ээлесе, биринчи орунду Элнура Оморова багындырууда. Куттуктайбыз. Бегиш жана Кайрат Прембердиевдин аткаруусундагы айылым чыгармасы албетте жаңырууда. Кейиздер эми мырзалар арасындагы алгач эми жаш балдар арасында спортчулардын сыйлык тапшыруу аземине ортоктош бололу. 5-6 жаштагы спортчулар 20 килограмм. 20 килограммдагы караңыздар спортчулар Даниэль Аванов биринчи орун. Алербек Карапаев жана Фирдаус Абдулхадов. Мына ошол спортчулар эң жеңил салмакта чемпион болушууда. Юноша 6-7 лет до 25 килограмм. Третье место Асанбеков Баель. Второе место Отаров Джангирхан.
Республика Казахстан. 6-7 жаш 25 килограмм Байел Асанбеков 3-чү орын. 2-чү орын Отаров Жангирхан Казахстан. Жана 1-чү орын Илгиз Жуматаев Кыргызстан Газпром спорт клубу. Юноши 6-7 лет до 30 килограмм. Третье место Ахматбеков Амир. 6-7 жаштагылар арасында 30 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги байгейлүү орундардын ээлери. 3-чү орун Амир Ахматбеков. Первое место Ильин Кирилл. 2-чү орун Амир Советбеков жана 1-чү орун Кирилл Ильин. 3 спортчу тең, демек кыргызстандыктар. Амир Советбеков 2-чү орунду ээлеген Делта спорт клубу. Жана Делта спорт клубунун желегин дагы анын колуна карматууда. Амир Ахматбеков Алим спорт клубунан 3-чү орунду ээлеген спортчу. Юноши 6-7 лет до 34 килограмм. Второе место Тыныбеков Шайбай. 6-7 жаштагылар арасында 34 килограммга чейинки салмак чембирдик. Шабай Тынайбеков 2-чү орун. Место Умаров Алихан. 1-чү орун Айлхан Умаров. Айлхан Умаров Алим спорт клубу. Шабай Тынайбеков Газпром спорт клубу. 34 килограмм. Ашқаров Абакир Дельта. 34 килограммдан жогорку салмак чембирдикте жалгыз спортчу катталган жана ал жеңүүчү деп табылат. Ал Делта спорт клубунан Абакир Аскаров. Амда бул спортчулар Шабай Тынайбеков жана Айлхан Умаров. Абакир Аскаров экраныңыздарда 34 килограмм салмак чембирдикте чемпион аталууда. Азамат Амбайзак. Азыр эми кезек 8-9 жаштагылар арасында жеңүүчүлөрдү аныктап баштайбыз. Первое место. 3-чү орун Арсений Мухаммед. Маглели. Жок, бага чейин 7 жаштагылар арасында 20 килограмм салмак чембирдикте жеңүүчүлөрдү атабай калган экен. Жана Байзак Азаматов жана Нурмухаммед Анаркулов. Байзак Азаматов 2-чү орун, Нурмухаммед Анаркулов 1-чи орун. 9 лет до 25 килограмм. Третье место. Третье место Маглели Арсений.
Второе место Абдраманов Адильхан. Первое место Байкошкар Ислам. 8-9 жаштагылар арасында 25 килограмм салмак ченбирдикте спортчулардын сыйлоо аземи. Жана бул жакта 3 орунду тең казакстандык спортчулар багындырган. 3-чү орун Арсений Маглели, 2-чү орун Ислам Байкошкар, жана 1-чү орун Адилхан Абдраманов. Куттуктайбыз. Негизинен бул салмак ченбирдикте башка салмак ченбирдигине салыштырмалуу өтө көп спортчулар катышкан. Такты айтканда 12 спортчунун ичинен мына ушул 3 жигит алдыга озуп чыккан. Юноши 8-9 лет до 30 килограмм. 30 килограммга чейинки салмак ченбирдик. Третье место. 3-чү орун Нурислам Калмаматов, Альтаир спорт клубу. Первое место Абдыбеков Адилет. Алибек Таштанбеков, 2-чү орун Газпром спорт клубу, жана 1-чү орун Адилет Абдыбеков. Адилет Капкан спорт клубунун өкүлү. Жана 3 спортчу тең азыр Кыргызстандын желегейин кармап сүрөткө түшөт. 3 спортчу тең мына Кыргызстандын келечектеги чыган спортчулары буйруса. 8-9 жаш, андан аркы кийинки салмак ченбирдик 34 килограмм салмак ченбирдик. Арет Сагынбаев 3-чү орун. Алибек Рысбеков ал күмүш медальдан ээс алат. Жана чемпион коңшу Казакстандын өкүлү Алмаз Раимов. Бул салмак ченбирдикте жалпысынан 7 спортчу катышкан, жана дал ушул 3 спортчу алдыга озуп байгелүү орундарды камсыз кыла алды. Алибек Рысбеков алтын медальды мойнуна тагууда, жана ошондой эле 1-чи даражадагы диплом колуна кармалтылды. Юноши 8-9 лет до 39 килограмм. 8-9 жаш куракталар арасында 39 килограмм салмак ченбирдиктеги спортчулардын мыктылары сыйланат. Али Мухтаров 3-чү орун. Первое место Аскаров Ибрагим. 2-чү орун Даниэль Анарбеков, жана чемпион Ибрагим Аскаров. 3 спортчу тең кыргызстандык атлеттер. Награждение проводит Эрдис Абдусултан. Азыр эми сыйлык тапшырууда. Буга чейин Кыргызстандын желегин кармап түшкөн, андан соң Делта спорт клубунун өкүлдөрү Ибрагим Аскаровго өз спорт клубунун өкүлүнүн желегин берип, дал ушул желекти кармап турууда дагы медаль сүрөткө түшүп алууну көздөөдү. 43 килограмм салмак ченбирдикке чейин жалгыз бир гана спортчу катышкан экен, ал Ислам Эмилбеков, жана бул салмакта, бул жаш куракта чемпион аталат.
Мындан кейін 10-11 жаштағылар арасында жеңүүчүлөрдү аныктап баштайбыз. Байгелүү орундарды ээлеген спортчулар сыйланат. Тиешелүү медальдар жана дипломдор менен. Первое место Захридинов Умар. Умар Захридинов 10-11 жаштагылар арасында 26 килограмм салмак чейинбирдикте чемпион. Юноши 10-11 лет до 30 килограмм. Третье место Джейналиев Нурболот. Нурболот Джейналиев 3-чү орун. Бул 30 килограммга чейинки салмак чейинбирдик. 10-11 жаш курактагылар. Второе место Каныбеков Бекжан. Бекжан Каныбеков күмүш медалдын ээси. Чемпион Райымкул Орозалиев. Газпром спорт клубу 3, жеңүүчү байгелүү 3 орун ээлеген спортчу тең кыргызстандыктар экен. Аны да белгилеп өтөлү. Жана бул салмакта башка салмактарга караганда чындап көп атаандаштык жогору болду. Тактап айтканда 12 спортчу бул салмакта ат салышкан. Юноши 10-11 лет до 34 килограмм. Третье место Алтыкеев Нариман. 10-11 жаштагылар 34 килограмм салмак чейинбирдиктеги өспүрүмдөр. Второе место Абдыбеков Азирет. Нариман Алтыкеев 3-чү орун, 2-чү орун Азирет Абдылбеков Капкан спорт клубу. Жана Казакстандан келген Айдын Андырмаш. Ал бүгүн өз салмагында чемпион болуп табылууда. Юноши 12-14 лет до 35 килограмм. Третье место Джумахадыров Чингис. Второе место Отобаев Ильяс. Ильяс Отобаев 2-чү орун. Первое место Максатов Данияр. Данияр Максатов 1-чү орун. Куттуктайбыз бардык спортчуларды. Юноши 10-11 лет до 38 килограмм. Третье место Сыронов Мукаев. Мукай Соронов 3-чү орун. 38 килограмм салмак чейинбирдикте коло медальдын ээси аталат. Второе место Аблабеков Увазир. Увазир Аблабеков күмүш медальдын ээси. Газпром спорт клубу кыргыз спортчусу жана чемпион Алишер Кошматов. Юноши 10-11 лет до 43 килограмм. Третье место Омурбеков Атахан. 43 килограммга чейинки салмак чейинбирдик. 3-чү орун Атахан Өмүрбеков Прайд спорт клубу.
3-чү орунду ээледи жана коло медалдын ээси аталат. Натыйжада экинчи жана үчүнчү, экинчи жана биринчи орунду ээлерин күтүп калабыз. Нуралы Жалгазбай, Казакстан Республикасы, экинчи орун, күмүш медалдын ээси. Жана Амирхан Анарбаев, Делта спорт клубу, биринчи орун. Сегиз спортчуга чыккан бул салмак чембирдикте. Казакстандан Нурал Жалгазбай жалгыз өзү катышкан. Мындан тышкары Прайд, Олимп, Дельта, Капкан да ушул спорт клубтарынан 2 спортчулар ат салышкан. Владислав Зеленовский экинчи орун. Бул 10-11 жаштагылар арасында 48 килограмм салмак чембирдик. Биринчи орун Бекболсун Жамшутов. Бул салмакта мына болгон 2 спортчу катышкан. Жана финалдык беттеште Бекболсун Жамшутов атаандашын утуп алуу менен алтын медалды жеңип алса, Владислав Зеленовский күмүш медаль менен чектелет. Эми күмүш медалды албетте жаман эмес. Юноши 10-11 лет, до 53 килограмм. Второе место Аскарбеков Расул. 53 килограмм салмак чембирдикте да 2 гана спортчу катышкан. Расул Аскарбеков Мурат спорт клубу экинчи орун. Ал финалда Казакстандан келген Жандос Отегенге утулуп, алтын медальды дал ушул Жандос өзүнүн капчыгына салат. Жана жалпы эсепте Казакстанга дагы бир алтын медальды алып келүүдө. Юноши 10-11 лет, свыше 53 килограмм. Жана 10-11 жаштагылар арасындагы эң акыркы салмак чембирдик 53 килограммдан жогорку салмак чембирдик. Ал 5 гана спортчу катышкан жана 5 спортчунун ичинен албетте 2 атлет тилекке каршы байгеси калса, калган 3-өсү мына медальдар менен бул чемпионаттан катышат. Эрнур Болшылык, Казакстан Республикасы. Первое место Радбеков Нурсултан. Айдар Сапарбеков экинчи орун Капкан спорт клубунан жана биринчи орунду ээлеген Нурсултан Радбеков. Алдыда 12-14 жаштагылар арасында жеңүүчүлөрдү сыйлоого азем орун алат. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Таеквондо ГТФ боюнча 4-чү рет өткөрүлүп жаткан Кыргыз Республикасынын ачык чемпионаты. 12-14 жаш 35 килограммга чейинки салмак чембирдик Чыңгыз Жумакадыров 3-чү орун коло медаль менен сыйланат. Второе место Максатов Данияр. Данияр Максатов 2-чү орун 12-14 жаш 40 килограмм салмак чембирдик. Артыкбаев Эдилжан. Жана Эдилжан Артыкбаев Капкан спорт клубу 1-чи орун.
Юноши 12-14 лет до 45 килограмм. Третье место Чечерин Вячеслав. Вячеслав Чечерин 3-чү орун. 45 килограммга чейинки салмак чембирдикте коло медалдын ээси аталат. Альтаир спорт клубу. Рамзан жеткизген 2-чү орун жана 1-чү орун Эдилжан Артыкбаев. Эдилжан Артыкбаев буга чейин дагы экинчи орунду ийген, азыр бул ирет 1-чи орунду камсыз кылууда. Награждение проводит Джанибеков Ирис. Юноши 12-14 лет до 50 килограмм. Третье место Владислав. Вячеслав Пункт Казакстан Республикасынан келген таеквондочу, азыр 50 килограмм салмак чембирдикте 3-чү орунду. Владислав. 3-чү орунду ээлеп жатат. Второе место Дунесов Айдын. Айдын Дунесов дагы бир казак спортчусу, ал 2-чи орунду ээледи. Первое место Сыдыков Искандер. Жана Искендер Сыдыкапаров ал 1-чи орунду ээлеп жатат. Албетте эки казак спортчусу эми эки четте туруп Казакстан желегин кармоодо. Албетте эми кызык көрүнүш. Куттуктайбыз бардыгын. Искендер Сыдыкапаров, Айдын Дунесов жана Владислав Пункт бул салмакталар мыкты болушту. 16 спортчунун ичинен таңдалып алынып жеңишке жеткендиги бул өзгөчө сый урматка татыйт. Себебинде башка салмакта мына 2-3 спортчулар арасында жеңүүчү аныкталганда, бул жерде 16 спортчунун ичинен 3-чү орун алыштагы бул жакшы бир жыйынтык болуш керек. Ислам Ирбулат 3-чү орун 55 килограмм салмак чембирдикте. Султан Жаксылыкбаев Казакстан алды 2-чү орун. 1-чү орун кыргызстандык Курманбек Захреддинов. Юноши 12-14 лет до 60 килограмм. 60 килограммга чейинки салмак чембирдик. Даулет Кыякбаев Казакстан өлкөсүнүн өкүлү 3-чү орун. Второе место Захреддинов Курманбек. Курманбек Захреддинов 2-чү орун. Первое место. Жана 1-чи орунду Мирбек Сапарбеков жеңип алды. 1-чи жана 2-чи орунду ээлеген Мирбек Сапарбеков дагы, Курманбек Захреддинов дагы Капкан спорт клубунун өкүлдөрү, кыргыз спортчулар экендигин белгилеп кетели. Юноши 12-14 лет до 65 килограмм. 12-14 жаштагы спортчулар 65 килограммга чейинки салмак чембирдик. Айлинур Асанов Айым спорт клубу 3-чү орун кечиресиздер. Жана 1-чи 2-чү орунду казакстандык спортчулар бөлүп алган. Первое место Бауыржанов Нуржан. Жандос Таңырбаев 2-чи орунду ээлесе, 1-чи орунду Нуржан Бауыржанов жеңип алган. Азыр эми эч кандай түшүнүксүз болбойт. Сөйдөгөндө 1-чи 2-чи орунду ээлеген спортчулар бири-бирине жакын жайгашкан. Второе место Сапарбеков Мирбек.
Ең 12-14 жаштар арасындағы ең ауыр салмақ категория 65+. Тұрғынбек Анарбеков 3-ші орын. Мирбек Сапарбеков 2-ші орын. Жана 1-ші орын қазақстандық Жандос Таңырбаев бағынтууда. Құттықтаймыз. Алдыдайым үрматты көршілер 15-17 жаштар арасында жеңүүчүлөр, андан соң 18 жаштан жогоркулар арасында жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. Демек 2 жаш курак калды алдыда. Юноши 15-17 лет до 46 килограмм. Второе место Карим Мухаммед. Первое место Турсахуна Байтун. Мухаммед Кариев, 2-ші орын Байтур Турсакунов, 1-ші орын. Бұл 15-17 жаштар арасында 46 килограммга чейинки салмакта 1-2 орын делеген спортчулар. 52 килограмм салмак чембирдик. Бұл жақта да 2 спортчу күш сынашкан. Муктарбек Нурпазыл уулу менен Бахтияр Аяберген. 2-ші орунду финалдык беттештердин жыйынтыгында кыргызстандык Муктарбек Нурпазыл уулу багындырса, 1-ші орунду Бахтияр Аяберген ээледи. Алтын медальды тагынууда. Юноши 15-17 лет до 58 килограмм. 58 килограммга чейинки салмак чембирдик. Баяс Жыргалбеков 3-ші орын. Второе место Куандык Рахат. Рахат Куандык Казакстан 2-ші орын. Жана да бир казак спортчусу Данияр Кушенов 1-ші орунду ээлеп алтын медальды багынтууда. Баяс Жыргалбеков буга чейин дал ушул техникалык көнүгүүлөрдү көрсөтүүдө дагы байгелүү орунду ээлегендигин белгилеп коелу. Жана бул ирет дагы Баяс Жыргалбеков кол медаль тагынууда. Демек, бул чемпионаттын жүрүшүндө ал 1 алтын жана 1 коло медальдын ээси. Алда дагы көрөбүз, башка салмакта дагы мүмкүн алып катышкан чыгар. Алда командалык жарышта дагы өнөрүн көрсөткөн. Второе место Амбаров Амирхон. 64 килограмм салмак чембирдик. Тариел Имангазиев 3-ші орун. Амирхон Анваров 2-ші орун жана чемпион Рустем Жумаджан. Дагы Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын спортчулары азыр бул мелдеш жеңүүчүлөр бийикчесинде чыгышы керек болчу. Бирок эмнегедир Тариел Имангазиев бул сыйлык тапшыруу аземине келген эмес. «70 килограмм салмак чембирдик, 76 килограмм салмак чембирдик. Мына 2 категорияда азыр жеңүүчүлөр сыйлык тапшыруу аземи калды. 70 килограмм Жалалиддин Санхуджаев, Өзбекстан Республикасы. Второе место Ибраев Рахимджан. Рахимджан Ибраев, Казакстан 2-ші орын. Первое место Лукманов Алихан. Альхан Лукпанов, Казакстан 1-ші орын. Юноши 15-17 лет до 76 килограмм. Третье место Туранбек Улубектур. Награждение проводит Рачев Демид Борисович. Рачев Демид Борисович проводит награждение.
Федерации Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының Таеквондо ГТ Федерациясының президенті азыр кейінгі жеңүүчүлөрдү сыйлайт. Первое место занимает Эрзек Улхан Болотов, становится чемпионом Кыргызстана. 76 килограммга чейин салмак чембирдик Бектур Турарбек уулу 3-орун, Рахимжан Ибраев 2-орун жана Ханболот Эрнисбек уулу 1-орунду ээлеп жатат. Демек Рахимжан Ибраев демек ошентип бул чемпионатта 2 күмүш медалдын ээси аталды. 70 килограмм жана 76 килограммда дагы 1-орун ала албай калды. Бирок 2 салмакта тең байгелүү орунду ээлегенди бул чоң жетишкендик биз жеке дал ушул спортчуну дагы куттуктайбыз. Эми 18 жаштан жогору курактагы чоңдор арасында Кыргызстандын чемпиондору ким болду деген суроого жооп издейли. 2 салмак чембирдикте жеңүүчүлөр аныкталды. 64 килограммга чейин жана 76 килограммга чейин. 64 килограммга чейинки салмак чембирдикте Туланбой Умурзаков 2-орун, Султан Мусаев 2-орун жана Ануар Ибраев 1-орун. Ануар Ибраев жана Түренбай Умурзаков бул Капкан спорт клубу. Ал эми Султан Мусаев бул Делта спорт клубунун өкүлү. Мужчины 18+, до 86 килограмм. Первое место. Жаныбеков Ирызбек. 76 килограммга чейинки салмак чембирдикте жалгыз бир спортчу катышкан жана Рызбек Жаныбеков дароо чемпион аталууда. Куттуктайбыз. За лучшую технику награждаются Сыдыкбаров Искандер, Газпром. Искендер Сыдыкбаров азыр мына мыкты техника деген сыйлыкты алды. Жеке сыйлыктар командалык эсепте Казакстанда командалык жарыштарда 1-орунду ээлеген. Кыргызстан 2-орун. Ал эми жалпы медалдар эсебинде мына Кыргызстан 1-орун, Казакстан 2-орун, Өзбекстан 3-орунда жайгашкан.